Biraz kötü turali 2-3 minut. Katılımcılara biraz mümkünlük daha bireyli koşulan. Акырын баштай берели. 10:35 болду. Мен оюмча дагы башка катышуучулар кошула берет четинен, биз баштай берели. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар, урматтуу Эмилбек Саламатович мырза, доктор Майер. Баардыгыңыздарды бүгүнкү Хан Сайдуллин фондунун онлайн иш чарасына кош келиңиздер. Бүгүнкү өтүлө турган темабыз боюнча атайын чакырылган экспертибиз коногубузга чоң рахмат, убактап катышып жатканына. Бүгүнкү биздин темабыз
Кыргыз Республикасында мамлекеттик түзүлүш жана мамлекеттик башкаруу боюнча сөз алып барабыз. Жана ушул боюнча 1,5 сааттык онлайн лекциябыз өткөзүлөт. Менин атым Бермет, мен Хан Сайдыл фондунун кызматкери болуп иштейм. Жана бүгүнкү онлайн иш чарабызда модерацияга жардам берем. Эми ушул биздин бүгүнкү чарабыздын башында бир катар уюштуруу маселелер, тийишки эрежелерди айта кетели. Баардыгыңыздарды суранат элек, микрофондорубузду өчүрүп койсоңуздар, видео же картинкаңызды күйгүзүп койсоңуздар болот. Бири-бирибизге тоскоолдук кылбаш үчүн ошо микрофонуңуздарды өчүрүп коюңуздар. Лекциянын учурунда же ар кандай суроолоруңуздар болсо, же комментарий же сын пикирлериңиздер болсо, биздин жалпы чатка жазыңыздар. Лекциянын аягында суроо жооп бөлүгүнө өткөндө ошондо ооз эки түрүндө айтсаңыздар болот, же жалпы чаттан сиздин берилген суроолоруңуздарды биздин чакырылган коногубузга жолдоп беребиз. Жана дагы бир сураныч, сиздер билгендей, биздин фонд дайыма сурамжылоо өткөзөт ар бир өтүлгөн иш чарабызды. Ошол боюнча баардыгыңыздарга ссылка жөнөтүлөт. Лекция бүткөндөн кийин дагы сураныч, ошол боюнча өтүп, жоопторуңуздарды бизге берип койсоңуздар, бизге үчүн абдан маанилүү, келечектеги өткөзө турган иш чараларыбызга абдан жардам берет, жакшыртуу максатында. Эми саламдашуу бөлүгүнө өтсөк, биздин Хан Сайдыл фондунун Борбордук Азиядагы өлчүлүгүнүн директору биздин башчыбызга доктор Макс Майер мырзага берүүнү суранат элем. Доктор Майер, сизге сөз. Рахмат Бермет. Урматтуу Эмилбек Саламатович мырза, урматтуу катышуучулар, Хан Сайдыл фондунун атынан баарыңыздарга салам жолдоп, жана 2022 жылында бүгүнкү онлайн иш чарабыз биринчи ирет өтө турган экинин белгилегим келет. Бүгүн сиздер үчүн атайын чакырылган конокубуз Кыргыз Республикасынын коомдук жана мамлекеттик ишмери, мамлекеттик башкарууда тажрыйбасы зор жана күчтүү инсаны Каптагаев Эмилбек Саламатович мырзанын Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик түзүлүш жана мамлекеттик башкаруу аттуу темасындагы конок лекциясына баарыңыздарды кош келиңиздер демекчимин. Учурдан пайдаланып, биздин спикердин мурунку ээленген кызматтары жөнүндө база айткым келет. Каптагаев Эмилбек Саламатович Жетиөгүз районунун акими, Исикөл облусунун мамлекеттик администрациясынын башчысы, Кыргыз Республикасынын убактылуу өкмөтүнүн аппаратынын жетекчиси, Кыргыз Республикасынын президенттик аппаратынын жетекчиси, Кыргыз Республикасынын улуттук стратегиялык изилдөө институтунун директору болуп ийгиликтүү эмгектенген. Урматтуу Эмилбек Саламатович, тар убактыңызга карабай бүгүн мүмкүнчүлүк таап, биздин катышуучуларга өзүңүздүн билимиңиз жана тажрыйбаңыз менен бөлүшкөнүңүз чоң ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик түзүлүш жана мамлекеттик башкаруу темасы абдан чоң жана көлөмдүү. Биздин бүгүнкү угармандарыбыз мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу системасына түздөн түз байланыштуу болгондуктан сиздер кызыктуу билимдерге жана компетенцияларга ээ болосуз деп ишенебиз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат жана жемиштүү онлайн лекцияны өткөрүүнү каалайбыз. Рахмат сизге. Чоң рахмат, доктор Майер. Эми кийинки жана биздин негизги сөзүбүздү мен үчүн абдан чоң сыймык. Ушул биздин көрүнүктүү инсаныбыз, мамлекеттик бир катар мамлекеттик сыйлыктардын ээси, мамлекеттик башкарууда тажрыйбасы чоң коомдук ишмер Эмилбек Саламатович мырза, сизге сөз анда.
Арыбаңыздар, урматтуу лекциянын катышуучулары, арыбаңыз, урматтуу Майыр мырза, бермет. Бул лекцияга чакырганыңыздарга ушул ой бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык лекциянын башында. Урматтуу угуучулар, бүгүнкү тема ошо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу жөнүндө болуп жатат. Эми бул өтө чоң тема. Бул темага талкууга 31 жыл, мына эгемендүүлүк болгондон бери 31 жылдан бери ушу теманын үстүндө талкуу, талаш тартыш, саясий баталиялар болуп атканына карабастан, негизи менин оюмча биз бул темага жаңы киришип жатабыз. Анткени мына 31 жыл ичинде кандай талаш тартыш болду? Мына 3 жолу мамлекеттик бийлик күч менен алмашылды, элдин баягы толкундоосу менен бул конституциялык жол эмес, күчкө салынып, мына ошондой 3 жолку бийлик алмашуу, ортодо мамлекеттик түзүмдү, конституциялык түзүмдү өзгөртүү, ошо конституциялык түзүмдү өзгөртүүгө карата 10дон ашык референдум болгонуна карабастан, биз бүгүн өзүбүздүн мамлекеттик түзүм, өзүбүздүн конституциялык түзүм боюнча бир пикирге келип, бир мындай бир туруктуу багыт ала элекпиз. Тилекке каршы муну лекциянын астында мен так эле айтып коюшум керек. Мына биз 1990 жылы суверенитет, 91 жылы көз карандысыз мамлекеттик болдук. Мына ошол 91 жылдан баштап биз ушул конституциялык түзүмдүн тегерегинде мына абдан көп талкуулар болуп атат. Конституциянын көптөгөн варианттары сунуш кылынып атат. Көптөгөн эксперименттерди да жасап жибердик. Мисалы үчүн ошол эле 93-жылкы конституция бул эксперименталдык катары болгон, өзүнчө бир легендарлуу конституция болду. Мындан кийинки 2010 жылкы деле ошо парламенттик демократияны калыптандырабыз, парламентаризмди калыптандырабыз деген максатта кабыл алынган конституция. Мына ошо былтыр эле референдум аркылуу кабыл алынган бул такыр башкача түзүм, мына президенттик башкаруу деп мына муну кабыл алдык. Мына ушунун баары бизди мына ушул маселенин тегерегинде терең ойлонууга баягы түрткү берет, мажбур да кылат, түрткү гана бербестен. Мына биз кыргыз мамлекеттүүлүгү жөнүндө, Кыргызстандын мамлекети жөнүндө айтып атканда, сыймыктан менен айтабыз. Мына кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгын бүткүл дүйнөлүк деңгээлде ООНдун Генералдык Ассамблеясынын чечими менен өткөргөнбүз. Кыргыз мамлекеттүүлүгү түпкүлүктүү, миңдеген жыл тарыхы бар деп. Бирок ошол кездеги кыргыз мамлекети кандай болгон? Мына азыркы биз мамлекеттик түзүм дегенге ошонун канчалык тиешеси бар деген маселе, бул дагы түпкүлүктүү маселе. Анткени биз мына силер лекцияларда, китептерде мамлекет жөнүндө, мамлекеттик башкаруу түзүмдөрү жөнүндө, мамлекеттердин функциялары жана башка көптөгөн нерселерди окудуңар, муну менден жакшы билесиңер. Бирок мына ошол мамлекеттердин иликтөөсү, ошол мамлекеттердин баягы илимий окуу куралдарында чагылдырылышы бул бир беткей. Анткени биз мамлекет катары окуп, мамлекет катары түшүнүп, өзүбүзгө алып, өзүбүздү ошого ылайыктап түзөбүз деп аткан мамлекеттин баарынын башаты бул отурукташкан калктардын мамлекети, полистик мамлекеттер деп коет. Мына ошонун негизинде алынган мамлекеттер. А биз өзүбүз айтып аткан кыргыз мамлекеттүүлүгү бул көчмөндөрдүн мамлекети болгон. Көчмөн мамлекет түзүлүш менен отурукташкан калктардын мамлекет түзүмү эки башка. Түзүмүнүн негизи эки башка. Анткени отурукташкан калктын мамлекети бул жерге, шаар, айыл, кыштак отурукташкан жерге байланган мамлекет. Өлкөнү коргоо, мамлекетти коргоо деп ошо жерди, ошол шаарды коргоо, ошол шаар үчүн күрөшүү, шаарды басып алуу жөнүндө сөз болот да, шаарды башкаруу, шаардын ички жашоосун уюштуруу жөнүндө. Ал эми көчмөндөрдүкү болсо башка негизден негизделген. Бул биз уруу түзүмдөгү көчмөндөрдүн мамлекетинде миңдеген жылдар жашадык.
Мамлекеттик түзүм деген бул уруулардын союзу. Мамлекеттик башкаруучу уруулар аркылуу уруулардын башчыларын дайындоо же болбосо уруулардын башчыларын өзүнө баягы каратып баш ийдирип өзүнө ишенимдүү кылып алуу аркылуу ишке ашкан. Мына ошо Чыңгыз Ханын мамлекетин алсаңар деле, башка мамлекеттерди алсаңар, баары эле ошол бирдей типтеги көчмөндөр мамлекети. Бирок көчмөн эл, мына ошол эле Атиланы алсаңар деле болот. Мына биздин түрк байыркы түрктөрдөн Чыңгыз Ханды алсаңар деле болот. Кийинки Темирландар эми бул ошол кезде жана шаарларды каратып алуу, шаарларды салуу менен бул гибриддик мамлекеттер пайда болгон. Бир бөлүгү жана отурукташкан калктын мамлекет түзүм менен башкаруучу мамлекеттик башкаруу түзүм менен, экинчи бөлүгү бул көчмөндөр, бул уруулук башкаруу менен. Мына ушул жагдайлар эске алынбай, мына биз бүгүн өзүбүздүн мамлекеттик түзүмдө өзүбүздүн ички коомдук түзүмүбүздү, өзүбүздүн коомдук менталитетибизди эске албастан көбү нерсе ошол батыштагы жана полистик мамлекеттердин стандарттуу мамлекеттик түзүмдөрү, мынакей парламент болуш керек, президент болуш керек, өкмөт болуш керек, анан ылдый деп, мына ошол менен көбүнчө мындай ээрчиме мамлекеттик түзүмдөрдү бай өзүбүзгө ылайыктап пайдалануу аракетин кылып келатабыз да. Эми бул тарыхта мындай эле, бул биз көбүнчө мындай айтабыз. Мына Америкада деле мындай министрлик бар экен, Германияда мындай министрликтер бар экен, Англияда мындай министрликтер мындай иштеп атат деп. Мына ушул жерде биз кайра эле өзүбүздүн ички маданиятыбызды, жалпы анын ичинде саясий, укуктук маданиятты эске албай көп нерсени талкуулайбыз да. Анткени ошол эле Америкада иштеп аткан, же болбосо мына бүгүн Финляндияны көп айтышат. Ошо Финляндияны айтып аткан, ал жакта иштеп аткан түзүм, ал жакта иштеп аткан тартип, ал жактагы министрликтин ишин бизде ошондой иштеп кетпейт. Мына ушуну эске алышыбыз керек. Анткени бизде башка маданият, бизде башка укуктук аң сезим, бизде башка укуктук маданият да. Бул алардык деңгээлге чейин калыптана элек. Бул чала калыптанган аң сезим менен укуктук, чала калыптанган укуктук коомдук аң сезим менен биз калыптанып калган өлкөлөрдөгү мамлекеттик түзүмдү көчүрүп алсак эле, анан бизде ошондой иштеп кетет деген бул өтө чоң жаңылыш нерселер да. Мына ошондон улам мына 91-жылдан бери биз көптөгөн нерсени баштан өткөрдүк. Мына ошол эле 90-жылдарда мамлекеттик түзүмгө карата элдин пикири, элдин мындай бир мамилеси башка болчу. Мамиле такыр башка болчу. Анткени Советтер Союзунан калган мамлекеттик бийликти сыйлоо, мамлекеттик жана мыйзамдарга баш ийүү, ошол мыйзамдарды таануу сыяктуу нерселер калыптанып калган болчу. Бирок тилекке каршы мына биз 91-жылдан бери карай көптөгөн нерсени жоготуп алдык. Биринчиден эл, коом, мамлекеттик түзүм, мамлекеттик бийликти сыйлоо деген нерсе бүгүн бизде жок. Мамлекеттик бийликтин бул кайсы жерде болбосун миңдеген жылдарда бери келаткан мына сакральность деп коет. Бул мамлекеттик бийликтин өзүнүн ички сыйкыры, мамлекеттик бийликтин сүрү, мамлекеттик бийликтин ошол элге тийгизген мындай бир таасири бизде жок болуп кетти. Бүгүн мисалы үчүн мамлекеттик бийликти эч ким сыйлабайт. Мамлекеттик бийликке карата мамиле такыр башка. Мына ушундан улам мамлекеттик машина өзүнүн жанагы басып жөнгө салып туруучу функциясын толук аткара албай турат бүгүн. Аткарууга мүмкүнчүлүгү да жок. Анткени кандай маселе болбосун коомчулук тараптан нааразычылык туулат, коомчулук тараптан кабыл албоо болот. Анын үстүнө биздин 3 жол кумуреки ала салып мамлекеттик бийликтин алмашуусу бул элдин эсинде, элдик маданиятта, баягы биздин укуктук маданиятта башкача мамилени мамлекетке карата керек болсо алмаштырып коебуз, керек болсо айдап жиберебиз, керек болсо кубалап чыгарабыз дегендей маанайды жаратып салганда. Бул биринчи жагы. Экинчи жактан эгемендүүлүк жылдарда советтик түзүмгө караганда, советтик түзүмдө элдин баары жакыр болчу. Бирдей деңгээлде жакыр, мындай жыгап кеткен, байып кеткен элдер дээрлик жок болчу.
Мына бүгүн болсо эл бөлүнүп калды. Эл абдан бөлүнүп калды. Катмарга. Өтө байлар пайда болду, өтө жакырлар калды. Мына ушундай шартта элдин мамлекетке болгон ишеними ого өтөр баягы начарлап, эл менен бийликтин ортосундагы жарака, ажырым абдан терең жаракага айланып калды да. Анткени өзүбүз мына күнүмдүк алсак деле прессаны алабызбы, социалдык түйүндөрдү алабызбы, бул бийликтеги адамдардын байышы, бийликти пайдаланып байышы, анан коррупция деген маселе, коррупцияга каршы күрөш деген мына бүгүн мамлекеттик идеология бир деңгээлинде болуп атат. Мунун баары тең бийликке болгон ишеним жок, бийликтегилердин баары уурдайт, бийликтегилердин баары бийлигинен пайдаланып баягы байыт деген нерсе коомдук сезимде абдан катуу турат. Бул дагы бул мамлекеттик ички түзүмдү бекемдөөдөгү мындай орчундуу, тоскоол болчу жагдай. Ушундан улам, мына мен айтып аткандан улам, элде акыйкаттыкка, адилеттүүлүккө, калыстыкка болгон ишеним дагы такыр жок эмес, бирок абдан минималдык деңгээлде. Эмне үчүн дегенде, кайра эле турмуштан мисалдар, күнүмдүк турмуштан болобу, жалпы саясий же коомдук турмуштан болобу, буга мисалдар абдан көп. Ошол эле соттордун адилетсиздиги, бийликтин өзүнүн оппоненттерине карата адилетсиз кылмыш иштерин козгошу, адилетсиз куугунтуктоо, ошол эле журналисттерге карата кысым көрсөтүү, же болбосо карапайым эле адамдын ушул мамлекеттик бийлик түзүмү астында, айрыкча укук коргоо органдары же сот түзүмүнүн астындагы алсыздыгы, өзүнүн укугун коргой албаганы, укугун коргоого мүмкүнчүлүк жок болгонунун баары тең келип эле бул акыйкаттуулукка, калыстыкка, эң башкысы мыйзамдуулукка болгон ишенимди жоготот да. Мына ушулардан улам бүгүнкү күндөгү эң чоң маселе бул элдин мамлекетке болгон ишенимин кайрып келүү, ошол ишенимди бекемдөө. Мына ошол ишенимдин негизинде коомдо укуктук аң сезимди, укуктук маданиятты калыптандыруу, ошо укуктук аң сезим, укуктук маданияттын негизинде эң башкысы адамдын эркиндиктери менен укуктарын толук коргоого жетишүү. Бул эң чоң маселе да. Мына биз көп эле айтабыз. Кандай коом эркин, кандай коомдо адам укугу толук сакталган коом деп айтабыз дегенде, мына көп эле айтылып жүрөт. Эгер ошол коомдо бийликке карата сын айткан, бийлик менен пикири келишпеген адамдар өзүн эркин сезе алса, эркин басып жүрө алса, мына ошол коомдо укуктар, эркиндиктер сакталган коом деп айтабыз. Бүгүн ошондойду, ошого умтулуу, ошондой шартка жетүү, ошондой кечирим сурайм. Кечирим сурайм. Ой, что-то бірдеме тұрып қалған спалды. Бір минут тыныгу. Урматтуу катышуучулар, азыр 1 минут тыныгуу алып алайлы. Эмилбек Саламатович өзүн бир аз жаман сезип калды окшойт. Азыр күтүп турайлы, Суроолоруңуз болсо, жалпы чатка жазсаңыздар болот, же лекция бүткөндөн кийин анан ооз эки түрүндө колуңуздарды көтөрүп берсеңиздер болот. Рахмат. Ушул маданиятты, ушундай укуктук тартипти калыптандыруу бул мамлекеттик түзүлүштө, мамлекеттик башкарууда эң башкы тема.
Мына ушул маселелерди оюмду айтып, ушул маселелер боюнча өзүмдүн баягы тажрыйбамдан, турмуштук, саясий тажрыйбамдан чыккан маселелерди мен ушул убагында мындан бир 3 жыл, 4 жыл болуп калды. 17-жылы февральдан баштап июнга чейин ошо референдум сабактары же өлкөнү жынчылыктан коргоо зарылчылыгы жөнүндө деп бир чоң макала жаздым эле да. 17 гезиттин 17 номуруна чыккан. Мен муну электрондук версиясы менен берметке жөнөткөм. Кызыккандар болсо окуп чыкса болот. Эми бул өтө чоң макала. Мына ушул жерде негизинен башынан аягына чейин ушул мамлекеттүүлүк, мамлекеттүүлүккө карата биздин мамиле, мына ошол мамлекеттүүлүктүн бекем болушуна, мамлекеттик түзүмдөрдүн туура түзүлүшүнө, ошолордун туура иштешине кандай жагдайлар, кандай негиздер болуш керек дегендин баарын өзүмдүн баягы оюмду, көз карашымды чагылдыргам да бул макалада. Эң негизгиси эмне? 1992 жыл Аскар Акаевич президент болгон 2 жыл болуп калган. Ошол 2 жылга жакындап калган учурда элге бир чоң кайрылуу менен чыкты. Мына мен президент болдум. Көптөгөн оюм бар, көптөгөн мындай бир идеяларды айтып, мына ошолорду ишке ашырайын деп мен мынакей президент катары аракет кылып атам. Бирок ошол иштерди, ошол идеяларды, ошол ойлорду ишке ашырганга менин президент катары ыйгарым укуктарым жетпей атат дегендей бир ошо президенттин ыйгарым укуктары бир көбүрөөк болуш керек дегенде чоң кайрылуу менен чыккан. 92 жылы июль айында. Мына ошо 1992 жылдын 15 августта Слова Кыргызстана гезитине мен бир чоң макала чыгаргам. Ошондо жаш эле болчумун ал кезде. 92 болгондо 35те. Ошол кезде бир 3 тезис айттым эле, 3 ойда. Анткени мага Акаевдин ошол жана бийлигимди бекемдешим керек. Ал бийликти, өзүнүн жеке бийлигин бекемдөө мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн керек, зарыл. Антип бекемдебесе, мындай чоң иштерди мен аткара албай атам, колдон келбей атат деген ойду айтканда, мына ошондо мен бир 3 тезис жаздым эле. Биринчиден деп чоң макала, бирок ошонун жыйынтыгы ошо 3 тезис менен бүткөн. Биринчиден мамлекеттик бийлик түзүмүн бир конкреттүү кишиге карап ылайыкташтырып жасабаш керек. Анын интеллигенттигине, акылдуулугуна, тазалыгына, актыгына карабаш керек деген бул биринчи тезис болчу. Мамлекеттик түзүмдү бир кишиге ылайыктап жасабаш керек. Экинчи тезис. Кандай гана бир үмүттөр болбосун, кандай кыялдар болбосун, кандай бир жакшы сунуш, идеялар болбосун, демократия процессин, бийликти борбордон четтетүү, децентрализация процессин кыскартууга, аларды кысууга, аларды жана кысмакка алып чектөөгө шылтоо болбош керек деген экинчи тезис болчу. Үчүнчү тезис болсо, кимдин болбосун, кайсы адамдардын болбосун, жеке бийлигин бекемдөөгө карата умтулуусу бул мамлекеттик саясат катары коомго таңаланбаш керек. Мына ушу 3 тезисти мен 92 жыл жазгам. Мына ошо 92 жылдан бери, мынакей 30 жыл өттү. Мына ушул 3 тезисти 30 жылдан бери мен кайра эле жазып, кайра айтып, мына ушу убактылуу өкмөттүн учурунда убактылуу өкмөттө дагы анын жыйындарында айтып келдим. Бирок тилекке каршы ушул багытта бир да кадам астыга жыла алган жокпуз. Анткени мына былтыркы эле референдум, конституциялык түзүмдүн өзгөртүлүшү, бийлик түзүмдөрүнүн өзгөртүлүшү, бийликтин бир жерге жана концентрация болуп топтолушу, тескерисинче мен ушул 30 жыл мурда жазган тезистерге карама каршы багытта ишке ашып атат.
Мына ошол карама каршы багытта коомчулук колдоп атат, коомдун көп катары ура деп, мына ошол багытта кетип атабыз. Мына ушундан улам мен жана сөздүн башында айткан бул мамлекеттик түзүм жөнүндө талкуу, бул багытта ой толгоо, ой жүгүртүү процессине биз жаңы келе атабыз. Мына 10-чу жылкы конституциялык түзүмдү талкуулап атканда дагы бул парламент системага өтүү бул негизи туура ой болгон. Негизи коомдун келечектеги багыты баары бир ошол багытка жылат. Бирок ошондо дагы, ошол кезде дагы мына бул мен айткан тезистер кандайдыр бир деңгээлде угулган. Мына ошонун негизинде жана бийликти ажыратып, жогорку кеңештин бийлиги өзүнчө, президенттик өзүнчө, өкмөттүк өзүнчө, ар бири-бирине баягында тең салмакташып туруу принциптери кандайдыр бир деңгээлде ошо 10-чу жылкы конституцияда чалдырылган. Бирок тилекке каршы мына ошол чалдыруунун өзү биздин маданиятка сиңбегендиги, биздин укуктук маданияттын калыптамаганы менен биздин мамлекеттик түзүмдүн кемчилиги катары көрсөтүлүп, мамлекеттик түзүмдүн алсыз жагы катары көрсөтүлүп, мына чаржайчылыктан тажадык, башаламан болуп кетти, бир жерден башкаруу болуш керек деген үстөмдүк кылып кетиштин өзү мына биз коом катары, эл катары өзүбүздүн ошо мамлекеттик түзүмдү карай дагы да болсо бир топко жыла турганыбызды көрсөтүп турат да. Мамлекеттик түзүмдө башкы нерсе, жана мен башында айттым, бул кечирим сурайм, көптөн бери чымырканып сүйлөбөгөнгө көнбөй калган окшойм. Мен баягы сөздү улантпай, ошол сөзүмдүн жыйынтык жагына өтсөм деп атам. Муну сөздүн башында ушу менен баштадым. Биз негизи мамлекеттик түзүм жөнүндө сөз козгогонда мамлекетке улуттук колоритин эске алуу, улуттук аң сезимди эске алуу, ошол биздин өзүбүздүн миңдеген жылдан бери келаткан коомдук түзүмдүн мамлекеттик башкарууда чагылуусун эске алууну, ошону алып келмейинче менин оюмча туруктуу мамлекет түзүү мүмкүн эмес. Мен ушул жыйынтыкка келип, мына жана мен өзүңөргө айткан референдум сабактары же өлкөнү жынчылыктан коргоо зарылчылыгы жөнүндө деген макалада аягында ошо менен бүтүрдүм эле да. Ушул тилек бул эгемендүү кыргыз мамлекетинин конституциялык жана мамлекеттик түзүмү биздин миңдеген жылдан бери келе жаткан коомдук аң сезимге, коомдук түзүмдү эске алуу менен бийлик бутактарын тең салмакташтыруу менен ишке ашылышы керек деген ойду жазгам. Эгерде муну 2-3 күн мурда Берметке жөнөттүм эле, окугандар болсо, ушул багытта, ушул айтылган ойлор боюнча мен суроолорго жооп берүүгө даярмын. Атак көп эле нерсе айтайын дедим эле, мен кечирим сурайм, чынын айтканда мындай күч менен сүйлөөгө мүмкүнчүлүк болбой турат. Бермет. Чоң рахмат. Кызыктуу баян болду. Эми суроо жооп бөлүгүнө өтөлү. Жана биздин катышуучулардан суроолор келип түшүп атат. Жалпы чатыбызга жана баштан баштап окуй берейин. Бактыкан Төрөгелдиева деген катышуучубуздун биринчи суроосу: саламатсызбы, Эмилбек Саламатович? Рахмат лекцияңызга. Эң туура ар мамлекет өзүнүн маданиятын эске алып куруш керек. Сиз өзүңүздүн кандай конкреттүү сунушуңуз бар? Бүткүл көйгөйлөрдү айтыңыздар. Бардыгы туура. Биздин мамлекетибиз имитация жолдобуз. Бөлөктөрдү туруп 30 жыл өттү. Бул биринчи суроо дейт.
Эң биринчи биз бул багытта биринчи эске ала турган нерсе бул бийликти борбордон ажыратуу децентрализация процесси менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу түзүмдөрүн бышыкташыбыз керек. Бүгүнкү күндөгү саясий жолдо жергиликтүү өз алдынча башкарууга ошончолук деңгээлде маани берилген жок. Тетирисинче бийлик вертикалы деген нерсени калыптандырабыз деп баягы лозунг катары алып чыгылды. Бирок ошол бийлик вертикалын калыптандыруу дегенди бир беткей бир аз натура түшүнүк болуп атат. Бийлик вертикалын калыптандыруу деген сөз бул кимди дайындайт, айыл башынан баштап өйдө карай президент дайындайбы, президент дайындайт деген сыяктуу, же болбосо ошол кандайдыр бир чечим менен бийликтин башкарып турган адамдарды башынан аягына чейин дайындоо процессине байлап атат да. Бул туура эмес. Кимди дайындай турганы, мисалы үчүн айыл өкмөттү президент дайындайбы же ошол жерге эл шайлайбы дегенде мунун мааниси өзгөрбөйт. Эң башкысы бийлик вертикалын калыптандыруу дегенди биз мыйзамдуулукту орнотуу, кабыл алынган мыйзамдар менен чечимдердин бир беткей, бир калыпта бузбай башынан үстүңкү эң жогорку бийлик точкасынан төмөнкү точкага чейин аткарууга жетишүү. Ошолорду бузбай аткаруу, так аткарууга жетишүү. Мына ушул бийлик вертикалы деген бул мыйзамдын иштешин жөнгө салуу, ошону ишке ашыруу дегенди биз азыр башкарууга дайындоо жагына гана өтүп атабыз да. Мунун өзү туура эмес. Мына ошондон улам жергиликтүү өз алдынча башкарууда мына азыр айыл өкмөттөргө чейин башкаруу киргизилип атат, дайындоо киргизилип атат. Бул дайындоону борбордоштуруу мунун өзү келечекти алганда келечеги жок иш. Жергиликтүү иштер, жергиликтүү башкаруу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу бул өтө чоң тема. Бул бизден эле чыккан жок. Анткени бул дүйнө боюнча ошондой өз алдынча башкаруу. Бирок бир нерсе, жана биз өзүбүздүн көчмөн мамлекетте, көчмөндөрдүн мамлекетинде ошол кезде жергиликтүү эмес болчу. Бул кезде уруулук, жамааттык өз алдынча башкарууга негизделген мамлекет ал. Анткени ар бир уруунун ичинде майда уруктар өз алдынча башкарууда болчу. Ал уруктун жетекчилерин ошо элдин каалоосу менен шайланчу. Мисалы үчүн Кыргызда хандын тукуму хан болот деген жок. Бектин тукуму бек болот деген жок. Жалгыз аты бар жигит өзүнүн дараметине жараша хан болгон учурлар көп. Мына ошол ал деген баша элдин пикири, коомдун пикири менен байланып атат да. Мына биз ошол коомчулуктун, коомдоштуктун пикирине байланып жергиликтүү өз алдынча башкарууну жөнгө коймой, мамлекеттик башкаруу туруктуу болбойт. Мына менин бул багыттагы пикирим ушундай да. Чоң рахмат. Жана ушул эле угуучубуздун экинчи суроосу Монголия. Аларда көчмөн маданияттан чыккан, алардын бирок жетишкендиктери таң калтыртат. Аларда саясий системасында дүйнөлүк теорияга таянып өнүгүшөт. Бул жөнүндө кандай ойлойсуз? Монголдордо деле бир беткей эмес. Монголдор азыр аз эл, 3,5 миллион, ошонун дээрлик 1,5-2 миллионго жакыны шаарда жашап калышты. Айылда болсо жана малчылар да көбүнчө мал баккан адамдар, алар баягы илгеркидей эле жамаат уругу менен эле жашап атышат. Мен болгом Монголияда. Бирок Монголиянын азыркы кездеги артыкчылыгы эмнеде? Алар ыраттуу түрдө ошол жанагы демократиялык принциптерди ыраттуу түрдө киргизип атышат. Мына ошол биз азыр алып келген жана шайлоо түзүмү Монголияда 20 жылдан бери иштеп, алар ага көнүп, ал түзүмдөн штек да санабай калды. Канча шайлоо өтөт, ошол шайлоону машинеде жасап койду, анан кийин серверде жасап койду деп талашпайт. Алардын ишеними калыптанып калган. Мына канча шайлоо болуп атат. Мына ошол багытта алар албетте астыда. Астыда болгонунун бир жагы мен өзүмдүн жеке байкашымча, мына ошол мындан көп жыл болуп калыптыр барган, 12-жыл барган. 12-жыл, андан бери 10 жыл өтүп кетти. Мына ошо 12-жылы эле президенттик администрацияда
мамлекеттик түзүмдөрдө билими өтө жогору, ошол жанагы демократиялык баалуулуктар мээсине сиңген, батыштан абдан терең билим алган адамдар, миңдеген адамдар. Мына ошол эле Оксфорд, Кембриджди бүткөндөр эле миңдеген адамдар. Абдан көп адам батыштан билим алып келип иштеп атышат. Мына тиги ошо президенттик администрацияда дээрлик 100% англис тили. Баары англисче сүйлөшөт. Илгери баары орусча сүйлөчү, анан кийин мен орус тилде болгондон кийин баягы сүйлөшкөнгө аракет кылдым. Орусча жакшы деле сүйлөлбөй калыптыр. Илгерки сүйлөгөндөр деле сөз таппай такалып сүйлөшөт. Мына ошол өзүлөрүн мындай бир жогорку деңгээлге умтулуу менен мамлекеттик түзүмдө алар бир топ нерсени астыга жасап алышты. Мен бир 2 жыл мурда деле, ошо 5-10 жыл мурда деле жазгам. Биз көп эки жакты карабай, ушу Монголияны тикерээк карап, үңүлүп, Монголиянын тажрыйбасын, Монголияда болуп аткан окуяларды, саясий процесстерди тереңирээк иликтешибиз керек. Монголия чынын айтканда биз үчүн азыр үлгү болчу мамлекетке айланып баратат да. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Жана ушул эле катышуучубуздун Бактыкан Төрөгелдиева айымдан 3-чү суроо. Кандай ойлойсуз? Мүмкүн биздин каталарыбызда өзүбүздүн саясий элита, интеллигенция күнөөлүү эмеспи? Элита барбы же жокпу биздин мамлекетте? Кандай? Эми саясий элита кайсы жерде болбосун, ошол жерде жанагы элдин башына чыгып, коомдун башына чыгып, коомдук астына туруп, мындай башкарууга катышкан адамдар элита деп эсептелет. Бизде элита бар сөзсүз. Саясий элита да бар, илимий элита да бар, башка элита да бар. Бирок тилекке каршы биздин элитада, элде эле эмес, биздин өзүбүздүн элитада өзүбүздүн бүгүнкү абалыбызга карата, өзүбүздүн келечекке карата, мамлекеттик түзүмгө, мамлекеттик башкарууга, мамлекеттик башкаруунун ички магызына карата консолидированный, мындай биргелешкен, тутумдашкан пикир жок. Тутумдашкан жалпы бир ой тутум пайда болгон жок. Мына ошонун өзү коомго берилип атат. Коом тетирисинче элиталарга берген жок. Коомдун ичиндеги ар ким өзүнүн билгенин айтып, өзүнүн окуганын айтып, ар кайсы жакка тарткан, элдикке да жетип, коомдун да башы айланып, бүгүнкү күндө жанагы азыр талкууланып аткан мамлекеттик түзүмгө карата бир пикирге келе албай атканыбыздын өзү мына биздеги болгон элитанын ичиндеги абалдын эле көрүнүшү да. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Жана кийинки сурообузга өтөлү. Сагынбек Макыев деген мырзабыздан келип түштү. Суроону мындай берип жатат. Кыргызстанда жергиликтүү өз алдынча башкаруу институту кыйроо алдында турат деп жатышат. Бул мамлекеттик башкарууга кандай таасирин тийгизет деп ойлойсуз? Жергиликтүү өз алдынча башкаруу бир топ астыга жылган. Бул факт. Анткени учурунда мындай бир ыраттуу түрдө бийликти борбордон ажыратуу жана жергиликтүү өз алдынча башкарууну калыптандыруу боюнча көп иштер аткарылган. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин өз алдынча башкаруу алдыда деп айтуу мүмкүн эмес. Анткени бүгүнкү күндө калыптанып бараткан өз алдынча башкаруу бул өз алдынча башкаруу болбой бара жатат. Өз алдынча башкарууга тиешелүү ошолордун деңгээлинде чечүүчү маселелердин көбү өйдөлөнүп, мамлекеттик деңгээлге алынып, өз алдынча башкаруунун ички иштөө ырааты бузулуп, мисалы үчүн ошол өз алдынча башкаруунун борбордук бир структурасы болгон жергиликтүү кеңештердин ролу төмөндөтүлүп, жергиликтүү башкаруунун башчысы болгон ошол айыл өкмөт башы же мэрлерди тандоодогу жергиликтүү жамааттардын ролу төмөндөтүлүп баратат да. Ошондон улам бүгүнкү күндө биздин өз алдынча башкаруу алдыга кетти же алдыга баратат деп айтуу мүмкүн эмес. Кийинки суроого өтөлү. Насипкул деген мырзадан келип түшүптүр. Эмилбек Саламатович, кичине болсо да жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасынын акырына чейин талкаланышына кандай жол бар? Үн жетпей бара жатат. Канткенде сактап калабыз деген суроо менен сизге берилип атат. Сактап калуу
негизи сакталып калат, бирок ушул бир аз кыйынчылыктан өтөт го деп ойлоп турам. Сактап калуунун бир жолу, түпкүлүктүү жолу бул жанагы өз алдынча башкаруунун хартиясы деп, европейский хартия деген бар. Ошону окусаңар деле ошол жакта деле ошолой айтылган. Бул өз алдынча башкаруунун кожоюнун жаратыш керекпиз. Мен муну мурда бир ушул нерселерде лекцияда ушул багытта айттым эле. Вот бул чындыкта, бул чындыктан кете албайбыз. Биз айтабыз, бизде бийликтин ээси эл дейбиз. Конституцияда ошондой жазылган. Бийликтин бирден бир туткасы эл. Эл бийликтин ээси дейбиз. Ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ээси жергиликтүү жамаат дейбиз. Бирок тилекке каршы бизде эл да жок, бүгүн мындай калыптанган жергиликтүү жамаат да жок. Бизде тургундар бар, жергиликтүү тургундар. Мамлекеттик деңгээлинде ошо биздин өлкөдө жашаган тургундар бар. Анан мамлекеттин айылдын ичинде же шаардын ичинде тургундар бар. Алар жамаат болуп, местный сообщество деп коет. Же болбосо эл болуп бириккен эмес да. Бул боюнча мен көп эле мисал келтирем. Ошо Салморбек Дыйкановдун жазган китебинде бар. Ал мындай мисал келтирет. Мисал үчүн дейт, машиненин тетиктерин бир жерге келип үйө берсең, өзү машина болуп куралып калбайт да дейт. Машина болуп жүрүп кетпейт. Жөн эле тетиктердин жыйындысы болот. Мына бүгүнкү биздин тургундар дегенибиз, местное население же болбосо население в пределах нашей страны. Ошол машиненин бир жерге үйүлгөн эле тетиктеринде айтат. Бири-бири менен байланышы жок. Мындай ички самоорганизация, жана ички уюшу жок. Самоуправление, ички өз алдынча башкаруусу жок. Мына ошол тургундарды жергиликтүү жамаат, местный сообщество кылыш үчүн, же болбосо биздин Кыргызстандын тургундарын Кыргызстан эли кылыш үчүн ошо жана ички механизмдерди калыптандырышыбыз керек. Башкача айтканда, жана үйүлүп жаткан тетиктерди жыйнап, машина кылып чогултуш керек. Дөңгөлөгүн, моторун баарын ордуна коюп чогултсаң жүрөт. Мына ушул мисал абдан так көрсөтөт да, биз азыр жергиликтүү өз алдынча башкарууну калыптандырыш үчүн жергиликтүү жамааттарды калыптандырышыбыз керек. Жергиликтүү жамааттар өзүнүн кызыкчылыгын аңдап, туюп билгенге жетиш керек. Өз кызыкчылыгын коргоого мүмкүнчүлүк, ошо коргоо механизмдери болуш керек. Өзлөрүнүн кызыкчылыктарын түртүп астыга жылдыруу механизмдери болуш керек. Мына ошолор пайда болушу менен жергиликтүү жамаат пайда болот. Жергиликтүү жамаат анан кийин конституцияга ылайык, мыйзамга ылайык өзүнүн жергиликтүү башкаруу түзүмдөрүн түзүш керек. Мына тилекке каршы бизде жок бул. Ошондон улам бүгүн жергиликтүү өз алдынча башкарууну жана каалагандай жоюп же өйдөлдүй кылып койгонго мүмкүнчүлүк болуп атат. Эгер жергиликтүү жамааттар күчтүү болгондо эч ким эчтеке деп кыймылдата албайт болчу. Жергиликтүү жамаат өзү билмек, эмне маселени кандай чечет. Бүгүн тилекке каршы ошол механизмдер жок бизде. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Кийинки сурообуз Асель Серкебаева айымдан келип түштү. Саламатсызбы, Эмилбек Саламатович? Бүгүнкү күндө Ысык Көл областынын район айыл аймактарын бириктирүү, кошуу маселелери көтөрүлүп, ишке ашыруу алдында турат. Бул маселеге сиздин көз карашыңыз, эффективдүү болуш үчүн кандай кадамдарды аткаруу зарыл дейт? Бул маселе туура эле коюлуп атат. Негизи бул маселени мына 15-жылы мен деле көтөргөм. Көтөрмөк турсун көл боюнча талкуулап, эсептерин чыгарып, схемасын түзүп, президентке, жогорку кеңешке, өкмөткө сунушта бергенбиз. Бул жана жергиликтүү айыл өкмөттөрү деп коебуз, айыл аймактарын ирилештирүү. Бирок ирилештирүү менен катар алардын ыйгарым укуктарын кеңейтүү, ыйгарым укуктарын өзүнө берүү, алардын материалдык, техникалык жана бюджеттик, финансылык мүмкүнчүлүктөрүн күчөтүү маселеси бул чынын айтканда бүгүнкү күн тартибинде турган маселе. Бирок кайра эле ошого такалабыз. Ошол ирилештирүү накта жергиликтүү өз алдынча башкарууну береби же биз кайра эле кичине райондорду, акимдерди алабызбы деген бул башка маселе болду. Түшүнүктүү.
биздин экспертибиз бир аз убакыт берели. Укпай калдым окшойт. Кийинки сурообузга өтө берелиби, Эмилбек Саламатович? Нурбек Исланов деген катышуучубуздан суроо түштү сиздерге. Саламатсызбы, Эмилбек Саламатович? Учурда административдик территориалдык реформа маселеси дагы эч чечилбей жатат. Мисалы, пилоттук регион Ысык көл областы болмок. Децентрализация алкагында ушул облусту жалпы муниципалдык регион кылып койсо кандай болот? Оюңузду менен бөлүшүп коесузбу дейт. Эми жалпы муниципалдык негизин алганда жергиликтүү аймактар толугу менен муниципалдык болуш керек. Бул туура эле багыт. Менин пикирим, мен ушул багытты колдойм. Ал эми мамлекеттик бийлик болсо бир эпкиче өйдө чыгып өзүнүн функцияларын аткарыш керек. Өзүнө гана тиешелүү. Мен суроо жооп бердим окшойт. Чоң рахмат. Анда кийинки сурообузга өтөлү. Чолпон Ажеңишева деген катышуучубуз сурап жатат. Саламатсызбы, Эмилбек Саламатович? Сиз кандай ойлойсуз? Кыргыз Республикасына парламенттик же президенттик башкаруу формасы жарашабы? Кайсынысы бизге жарашат деп? Бул принципиалдуу маселе эмес. Хан шайлап алса деле болот. Бирок эң башкы маселе ошол бийликти, жана мен өзүмдүн статьямда башына тема катары чыгаргандай, жиндичиликтен коргоп туруучу механизмдер калыптаныш керек. Бийликтин өзүн билемдиги болбош керек. Ошол бийлик топтолгон жердин чечими туура эмес болсо да, туура болсо да ишке ашып кете бербеш керек. Ошолорго тең салмашып турган түзүмдөр керек. Бул мыйзам чегинде сот түзүмдөрү сыяктуу мунун баары өз алдынча иштеген түзүм болсо, парламенттик болобу, президенттик, монархия болобу, анын эч кандай айырмасы жок. Эң башкысы мыйзамдуулук, мыйзам чегинде тең салмакташкан ылдыйкы бийлик түзүмдөрү. Дагы бир ошол Бактыкан Төрөгелдиева айымдан дагы бир сунуш өтүнүш келип түштү. Автордун статьясын жибере аласыздарбы? Ооба, жиберебиз. Бардыгыңыздарга лекция бүткөндөн кийин электрондук даректериңиздерге Эмилбек Саламатович мырзанын уруксаты менен сиздерге жөнөтөбүз. Урматтуу катышуучулар, дагы суроолоруңуздар болсо жазгыла, же болбосо өзүңүздөр ооз эки түрүндө сурасаңыздар болот. Колуңуздарды көтөрүп сизге сөз берилет. Суроо жокпу, Урматтуу катышуучулар, Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Токтосунов Мирулан. Саламатсыздарбы? Сизде сурооңуз өзүңүз берип койсоңуздар болот. Ооба, саламатсызбы, Эмилбек Саламатович? Мен негизи сурайын дегеним, биз эми жаштар катары Кыргызстанда болуп аткан башкаруудагы реформаларды көрүп атабыз да. Анан ар кандай реформалардын жолун басып өтүп атабыз, бирок биз кыргыздар биринчи шайлоону, туура адамды, адилеттүү адамды шайлоону үйрөнүшүбүз керек го дейм да. Себеби биздин элби же башкалар делеби жанагы жалган сүйлөгөндөрдү, элди алдагандарды көбүрөөк шайлап атат да. Мына азыркы 7-чакырылыштагы эле депутаттарды карасаңыз, көпчүлүгү ошол жердеги 50%дай добуш алып рекордтук көрсөткүчтөр менен өткөндөр көп да. Бирок өткөнкү чакырылыштагы депутаттар келди да, арасында бир да жолу парламентте сүйлөп, элдин сунуштарын алып чыгып сүйлөгөндөр эмес болчу да. Бирок эл кайра эле ошолорду шайлап атышат да. Кандай деп ойлойсуз? Биздин Кыргызстандагы эл
туура адамды шайлай алабызбы? Биз туура адамды шайлагандан анан парламенттик башкарууга өтүш керек го дейм да. Рахмат. Бул жанагы эле мен айтып аткан суроого эле келип такала берет. Эгерде ошол ар бир айылда өзүнүн жамааты, коому калыптанса, ар бир көчөдө өз коому калыптанса, ошолор өзлөрүнүн ички коомдук пикири болсо, мына ошол коомдук пикирлердин суммасы менен жанагы азыркы өзүң айтып аткан фильтр түзүлөт, коомдук пикир жаралат. Бүгүнкү күндө бизде калыптанган, анан коомго таасир этип, коомго бир мындай бир алдыга сүрөй турган коомдук пикир түзүүчү механизм жок болуп атпайбы? Бирден бир механизм узон кулак, бул WhatsApp, анан социалдык түзүмдөр. Бул болсо чатак маселелер боюнча коомдук пикир түзүлүп атат. Ал эми мындай түпкүлүктүү, терең маселелер боюнча коомдук пикир түзүп, ошо пикирдин коомдук пикир менен жанагындай адамдардын тандоо, шайлоого таасир этүү механизмин жоктугунун эле көрүнүшү. Бүгүн ошол механизмдер жаралмайын, чынын айтканда ушундай болуп эле кете берет. Анткени эл мындай акыл эси бар, көпчүлүгү шайлоодон тажагансып барбай коюп атат. Акыркы шайлоодо 32-33% адам катышты, 34 деп атышат. 33-34%. Мунун өзү коомдук жалпы элдик тандоо болгон жок дегенде белгиси. Ошон үчүн биз бүгүн ошол коомду калыптандыруу процессине киришип, ошонун үстүндө иштешибиз керек го. Чоң рахмат. Кийинки суроо жалпы чатка берилип жатат. Кайрадан Насип бул айымдан биздин катышуучубуздан келип түштү. Суроо мындай деп жазылды: жергиликтүү жамааттар жергиликтүү өз алдынча башкаруунун принциптерин билбегендиктен ушул абалга келип калганы алдыга окшойт. Жамааттарды элге туура даана жеткирүү проектилерине кандай карайсыз? Билим берүүгөбү? Кайра айтсаңчы, жакшы болбогон. Аягы. Жергиликтүү жамааттар жергиликтүү өз алдынча башкаруунун принциптерин билбегендиктен ушул абалга келип калдыга окшойт. Жамааттарды элге туура даана жеткирүү проектилерине кандай карайсыз? Билим берүүгөбү? Бул жергиликтүү, мен жана айтып атпаймынбы, жергиликтүү жамааттарды калыптандырышыбыз керек. Бул жергиликтүү жамааттар өзүнөн өзү калыптанбайт да. Мисалы үчүн формалдуу түрдө структуралар бар бизде. Ошо жергиликтүү жамааттарды мындай бириктирип кармап, мындай түзүп турган структуралар, түзүмдөр бар. Мисалы үчүн шаарларда үй комитеттери деген бар, подъезд комитеттери деген бар. Андан өйдө жанагы үй ээлеринин товарищество деп коет, бирикмелери бар, ТСЖ деген, кондоминиум дегендер бар, анан кварталдык комитеттер. Мына ушунун баары эле жанагы жергиликтүү жамааттардын башкаруу ырчактары, механизмдери. Бирок тилекке каршы. Ошол эле подъездик болобу, же болбосо кварталдык комитет болобу, формалдуу түргө өтүп калган. Буга эл реалдуу катышпайт, жергиликтүү тургундар реалдуу катышпайт. Эгерде биз ошол эле кварталдык комитет дегенге ошол кварталда жашаган элди кызыктырып келип, ошолор өзү кызыгуусу менен келип маселелерди талкуулап, ошол жерден өзүлөрүнүн кызыкчылыгын жазып, ошол кызыкчылыкты чогуу түртүп, акимияттын астынан же болбосо башка бийликтин астынан коргоп, же болбосо ошол кызыкчылыгын ишке ашырууга жетишкенге, механизме жетсек, мына ошондо анан жергиликтүү жамааттар пайда болду деп айтабыз да. Бүгүнкү күндө ошол механизм жок. Мен бул жанагы жергиликтүү жамааттарды калыптандыруу проектисине 200 эмес 1000% мен колдойм. Бул багытта мен көп эле аракет кылып келатам. Мисалы үчүн мына эми баягы Скөлдө мындан 5-6 жыл мурда иштеп жүргөндө жетаке таалими өнүгүүнүн өзөгү дегенде китеп жазгам. Бул китепте негизинен ошо жергиликтүү жамааттарды калыптандыруу, анан жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мааниси жазылганда, бир 4000 экземпляр чыгарып, көл боюнча таратып, көптөгөн жана тренинг, семинарларды өткөрүп,
бир топ иш чылган, бир 30%. Бирок тилекке каршы мындагы ойлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк да убакыт да жеткен жок да. Бир дагы 3-4 жыл иштесек, балким жетмек. Бирок жетише алган жокпуз. Бул өтө мындай бир тыкаттык менен талыкпай, тынбай, тажабай иштечү иш да. Бирок ошол кездеги аракеттер менен азыр кээ бир жерлерде мындай иштеп калган жамаат катары жергиликтүү бир топ нерселер кирип да калды. Бирок бул жанагындай жалпы таасир этип кетүүчү деңгээлде эмес да. Мына бүгүнкү күндө бул китеп жок. Менде ошо жалгыз экземпляр. Негизи мен оюмда бар, ушу быйыл балким кайра оңдоп бир муну көл үчүн эле жаздым эле, мындай бир жалпы республикалык масштабта болгондой бир кичине китеп кылып кайра чыгарсам деген оюм бар. Негизи ушундай проектлер болуп калса, мисалы үчүн иштеткенге катышканга мен өзүм да катышып, кошо чуркап баягы аракет кылганга даярмын негизи. Мен колдойм мындай проектлерди. Чоң рахмат. Ыраазыбыз. Урматтуу катышуучулар, дагы сиздерден суроолор болсо бериңиздер. ооз-2 турунда берсеңиздер дагы болот. Күтүп атабыз. Урматтуу катышуучулар, суроолорду күтүп атабыз. Дагы бир суроо келип түштү. Жалпы чатка Бактыган Төрөгелдиева айымдан. Мамлекеттик деңгээлде бул ишти ким жүргүзүш керек деген суроо менен кайрылып жатат сизге. Мамлекеттик кайсыны? Мамлекеттик деңгээлде бул ишти ким жүргүзүш керек? Ушул жергиликтүү жамааттар боюнча суроо. Бул азыркы түзүм боюнча түздөн түз президенттин милдети. Анткени президент бул эл менен бийликтин ортосундагы баягы данакер катары, мамлекет башчы катары мамлекеттик түзүмдүн бекемдигине түздөн түз кызыктар адам ушуда. Ошондуктан менин жеке оюмда ушу жамааттык түзүмдөрдү алдыга жылдыруу азыр жана агенттикте болуп атат да. Агенттик бул Айыл чарба министрлигинин астында болуш керек. Азыр өзүнчө бөлдү. Жергиликтүү өз алдынча башкарууга кадр служба кошулуп, кызматы кошулуп өзүнчө агенттик болуп. Мына ошол агенттиктин түз милдети. Бирок негизги кызыктар бул президенттик институттун милдети. Анткени бул мамлекеттик түзүмдүн өзөгү ушул. Бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу, бул мамлекеттик башкаруу эмес, бул мамлекеттеги башкаруунун өзгөчө түрү экенин түшүнүү керек. Муну силер түшүнүп атасыңар, көп эле киши түшүнөт. Бирок ошо түшүнүү менен муну ишке ашыруу керек да. Чоң рахмат. Урматтуу катышуучулар, да суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Анда мен өзүм Нурбек Исламов деген катышуучубуздан келип түштү. Бүгүнкү күндө мамлекеттик башкарууда исламдын таасири чоң деп айтсак болобу? Анткени көпчүлүгүбүз мусулмандарбыз да деген суроо менен кайрылып жатат сизге. Кандай ойлойсуз? Мамлекеттик башкарууда мамлекеттик башкарууда исламдын таасири деп мен эч кандай айта албайм. Анткени бизде бул маселе боюнча баягы өзгөчө пикир да. Биздин мамлекет диний, анын ичинде исламдын принциптерине негизделбеген мамлекет. Ошон үчүн жана исламдын жол жоболору, шарияттын жол жоболору мамлекеттик башкарууга негиз болуп кабыл алынбайт. Бирок мамлекеттик ички түзүмдө, мамлекеттин жашоосунда исламдын таасири абдан зор. Анткени туура эле айтып атасың, биздин 90%га жакын эл өзүн мусулман деп эсептегенден кийин бул мусулманчылыктын коомдук түзүмгө, коомдун ички жашоосунда таасири албетте абдан чоң. Бул өзүнчө чоң тема да. Чоң рахмат. Кийинки сурообуз Исанаева Назгүл деген катышуучубуздан түштү. Эмилбек Саламатович, жергиликтүү жамаат менен формалдуу жүрүп жаткандыгы элди кызыктар эмес болуп жатат. Бирок кандай кылганда элди ишендирип жана тыгыз иш алып барса болот? Эл жыйынга да келгенге кызыктар эмес дейт. Эми бул айтыш кыйын да. Негизи эле жанагы
буга жана энтузиасттар деп коет да. Ошо энтузиазм менен баягы илгерки мындан 200 жыл мурда народниктердей эле элге агартуу, бул түшүндүрүү иш менен чыгыш керек да. Элдин ичинде түшүндүрүү, аны уюштуруу иштерин эле жасаш керек. Бул багытта иштеп аткан, аракет кылып жасап жүрөм, жамааттар түзүп жүргөндөр абдан көп. Менин оюмча мына ошондойлордун башын бириктирүү бир аракети болуп, анан бул энтузиазм мындай бир демилге менен астынан өйдө эле чыкчу маселе азыр. Чоң рахмат. Дагы суроолор күтүп жатабыз. Кааласаңыздар ОЗК төрүндө сурасаңыздар болот, же өзүңүздүн ой пикириңиз менен алмашсаңыздар болот, урматтуу катышуучулар. Мен өзүм атыман дагы бир суроо берип койсом болобу? Биздин катышуучулар даярданып жатканга чейин. Бизде мамлекеттик, анан муниципалдык башкаруу деген системалар бар. Ошол экөөнүн айырмасын же экөө чогуу болуш керекпи, же айырмасы болуш керекпи? Ошол боюнча ой пикириңизди айтып кетесизби? Мамлекеттик, анан кайсы? Муниципалдык башкаруу. Бул эки башка нерсе. Чында мамлекеттик башкаруу менен бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу эки. Алардын маселелери да өзүнчө да. Жергиликтүү маселелер, жергиликтүү маанидеги маселелер бул жергиликтүү өз алдынча башкарууда чечилиш керек да. Мисалы үчүн ошол эле айылдын ичиндеги жашоо маселелери, айылды тазалоо маселелери, айылдын ички жанагы тартип тазалыкты же башка нерселерди коргоо маселелеринин баары бул мамлекеттик деңгээлде маселе эмес да. Ар бир айылда, ар бир шаарда маселелердин өзүнүн спецификасы бар. Мына ошого ылайык баары ошо жерде өзүлөрү эл өзүнүн күчү менен өзү уюшуп, өздөрү башкарып чечүүчү маселелер. Мына ушуну биз азыр мамлекеттик деңгээлге алуу, мамлекеттик деңгээлде чечүү дегендин өзү бул элди жана издевенчество деп коет. Баягы коросунун жанында арыгынан суу жеп кетсе деле президентке чыгып ачпайбы, мен үйүмдүн жанынан суу агат. Мындай болбош керек да. Ошон үчүн бул өтө терең. Мына мисалы үчүн мен жана өзүм айткан китепте деле акыркы темасы ушундай болуш керек болчу азыр мен. Мына жергиликтүү өз алдынча башкаруу бийликтин өзгөчө. Бул өзгөчө бийлик. Мына ошого өзгөчө мамиле кылып, өзгөчөлөп өстүрүү гана милдети да биздин астыбызда. Чоң рахмат. Кийинки сурообуз Сагынбек Макыев катышуучубуздан келип түштү. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу кодексин иштеп чыгабыз деп күтүп отуруп, эми артка кетип жатат окшойбуз. Бирок дагы эле мүмкүнчүлүк бар. Конституцияда жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча маселе жетиштүү каралган. Ошол кодексти иштеп чыгуу, демилге топ түзүп иштеп чыгууга болобу деген суроо менен. Негизи кодекстин ишине мен бул акыркы жана стратегиялык изилдөө институтунда иштеп турган убакта катышып калдым. Жумушчу топко. Ал жерде бир топ мындай бир жакшы сунуштар менен жакшы кодекс, жакшы бир багыт алган иштер башталган. Мына ошол жерге мен өзүм сунуш кылып, ошо кодекстин мындай бир очоктуу бир ички бир уңгулуу бөлүгү катары ушу жергиликтүү жамааттарды калыптандыруу маселесин киргизген элем. Бирок тилекке каршы саясаттын угу өзгөрүп кеткенине байланыштуу ошо турушу менен кодекс бүгүнкү күнү иштебейт. Кабыл алынбайт. Бирок ушул багытта ишти улантышыбыз керек деп мен терек ишенем, иштешибиз. Дагы биздин экспертибиздин бир аз техникалык жактан кыйынчылыктар болуп атат. Кечирим сурайбыз. Кабыл алалы. Кечирим сурайын дагы. Түшүнөбүз албетте. Чоң рахмат. Кийинки суроого өтө берели. Жооп бердиңиздер дайыр. Кийинки сурообуз өзүнүн ой пикири менен алмаштыр. Исанаева Назгүл деген катышуучубуз. Айгерим деген айым. Саламатсыздарбы? Эмилбек Саламатович, Кыргызстандын өнүгүшүнө жаштардын салымын кошуш керек деп ойлойм. Бирок Кыргызстандын жараны болбогондуктан көптөгөн жерлерге алышпайт. Кыргызстандын өнүгүшүнө аябай чоң салымды кошкум келет деп өзүнүн ой пикирин айтып атат. Мен бул салым кошууда жарандык, жаран эместик мааниси жок. Эң башкысы жана иштиктүү, жигердүү ишке аша турган бир проекттер болсо, ошонун тегерегинде адамдарды топтоп, ар кимибиз ошо колубуздан келген жерде түрткөнгө аракет кылышыбыз керек да. Ал эми моореки ошол учурдан пайдаланып айтып калайын. Акыркы бир жылда аябай эле көп уран чакырылып кетпедиби? Жаштарга орун бошоткула, жаштарды бергиле дегени. Эч кимге орун бошотпойт.
жаштар өзүнүн ордун табыш керек. Атпесе мынакей кел деп бошотпойт да. Мына акыркы эле күндүн мисалын айтайын. Өмүрбек Чиркешевке карата көп эле жазчы, кетпейсиңби, орун бошотпойсуңбу депчи. Анан мен таң калганым, мына 2-3 күн мурда элчи болуп Германияга дайындалды десе, бул эмне кылганы, бул жерде калып тиги оппозициялык ойлорун айтып, ошо башында туруш керек болчу деп көптөрү жазып отур. Эми негизинен мына оппозициядагы баягы өзү айткан 30 жылдан бери ээлеп келаткан ордун бошотуп атат да. Мына ошону жаштар ээлеш керек. Жаштар ошол жерге туруш керек. Ошол Өмүрбек Чиркешевден 30-32 жыл мурда жапжаш бир 30га чыга элек бала катары келген. Мына ошондон берки ошондой орунду азыр ошо 30-тун тегерегиндеги жигиттер, кыздар ээлеп, анан ошо Текебаевдардай болуп 30 жыл тырышып, тикесинен сайылып, бир пикирди, бир принципти кармашып күрөшүш керек да. Мына ошондо анан кийин Текебаевдай болуп саясатчы болуп чыгат. Атак мындай эле даяр орун жок да. Мына мен өзүм деле мисал келтирейин. 1987 жыл, бул Советтер Союзу бар убак. Мына ошол кезде Горбачевдун перестройкасы, процесс аябай катуу кетип, бүт союздук республикалар буркан-шаркан түшүп кайнап калды да. Ушул эле маселелер талкаланып атышат, талкууланып атат. Прибалтикада буркан-шаркан, Грузия буркан-шаркан, бардык жер. Кыргызстан тып-тынч. Мына ошондо мына мен 30-да болчумун. Ошондо академияда жаш окумуштуулар чогулуп, биринчи жолу ушул маселени көтөрүп чыкканбыз. Бизде Кыргызстанда социалдык, саясий өнүгүү такыр токтоп калды. Союз боюнча болуп аткан саясий процесстерден сыртта калдык. Мындай болбойт. Эгерде ошол процесстердин башында тура албаса, Морек азыр Горбачев жүргүзүп аткан реформалардын агымында боло албасак, анда мына өлкөнүн биринчи секретары Абсамат Масалиев жумушунан кетсин деп, мына биз 30 жашыбызда чыкканбыз. Мына ошондо биздин тегеребизде канча чуу болду, канчасы чуу камайбыз жана эметебиз дегенге чейин барышты. Бирок ошону бирөөлөр келип орун бошотуп, келгиле силер монтип бербейт да. Ошон үчүн жаштар өзүнүн ордун өзү тапмайынча кийинки муун жигердүү саясатчылардын, мамлекеттик, коомдук же мындай башка ишмерлердин катары калыптанып өсүп келбейсиңер да. Мен ушуну айткым келет. Чоң рахмат. Кийинки суроо Исанаева Назгүл катышуучубуздан келип түштү. Жамааттар менен иштөөгө жергиликтүү өз алдынча башкаруу кызматы тыгыз иш алып баруусу керек эле. Тилекке каршы жергиликтүү маанидеги маселелерди аткаруу менен эле жогору жактан келген иш кагаздар аткаруу менен эле иш алып барылып жатат. Бул боюнча ой пикириңиз кандай? Бул татаал маселе. Анткени жана айтып атпайбызбы? Ошол эле өзүң берген суроого эле такалат. Бул жана жергиликтүү маанидеги жергиликтүү өз алдынча башкаруу, анан кийин регионалдык мамлекеттик башкаруу деген маселеге эле келип такалат. Негизи региондордо дагы буга чейин болуп келген 20га жакын мамлекеттик ыйгарым укуктарды айла жоктон айыл өкмөттөрүнө берчү. Баягы переданный полномочия. Анан ошо менен айыл өкмөт жарымы өз алдынча башкаруу, жарымы мамлекеттик башкаруу болуп келген да. Мына ошону биз, менин оюмча, ошону разграничение кылыш керек. Мамлекет өзүнө тиешелүү милдеттерди өзүнүн структуралары аткарыш керек. Мамлекеттик башкарууга тиешеси бар маселелерди жергиликтүү өз алдынча башкарууга жүктөбөш керек. Мына ушул жагынан алганда, бул региондордун башчыларынын ыйгарым укуктары сөзсүз кеңейиш керек. Эң башкысы региондор өз алдынча каржылоо мүмкүнчүлүк алыш керек. Өзүлөрүнүн региондо жүргүзгөн ишине карата жанагындай бюджет топтоо, мына ошонун эсебинен региондорду өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүн алыш керек. Мына бул багытта чынын айтканда ыйгарым укуктарын күчөтүү, кеңейтүү зарылчылыгы бар. Ошо менен катар, ошо региондо өнүктүрүү маселелери боюнча жоопкерчилиги да артыш керек. Азыр болсо мындай сурамчы иретинде эле да анын милдети өкмөттөн суранып отуруп акча алуу, өкмөттөн суранып отуруп планга кайсы бир иштерди киргизүү, ошол ишти бүтүрүү эле болуп атат да. Негизи өкмөттөн суранып, сурамчы болбой, өзү пландап, өзүлөрү
ишке ашыра турган мүмкүнчүлүк алыш керек. Чоң рахмат. Дагы бир кошумча кийинки суроо келип түштү. Нурбек Исламов катышуучубуздан: облустардагы президенттин өкүлчүлүктөрүнүн ролу, ыйгарым укуктары күчөтүлүш керекпи же тескерисинче жоюп алган турабы? Мисалы, тышкы экономикалык саясатта керек эле деп ойлойм. Жок, сыртқы экономикалык саясатта деле бул албетте бул жана децентрализация деген маселени башында айтып атпайбызбы? Бул децентрализация менен жергиликтүү өз алдынча башкарууну күчөтүү бул негизги маселелердин бири. Ошо жана бийликти борбордон ажыратуунун чегинде региондук бийликтердин укуктарынын кеңейиши бул учурдун талабы негизи. Кийинки суроо Азамат Калиев мырзадан түштү. Электрондошкон коомдо райондук мамлекеттик администрациянын күчөтүү болгон аракеттерине сиздин оюңуз кандай? Негизи эле мен жана башында учкай айтып кеттим. 15-жылы сунуш кылган мына Ысыкөлдө райондордун кереги жок. Ысыкөл областын бир эле район катары иштетсе болот. Бирок ыйгарым укуктарын жогорулатып. Азыркы түзүмдө райондордогу бийликтерди күчөтүүнүн өтө зарылчылыгы жок. Тескерисинче бул региондун же болбосо ирилештирген аймактардын деңгээлинде ыйгарым укуктарды топтоп, ошого карата жоопкерчилик бериш керек. Чоң рахмат. Урматтуу катышуучулар, суроолоруңуздар болсо дагы берсеңиздер болот. Убактыбыз бир аз калды. 5 мүнөттүк убакытты суроолорго калтыралы. Эгер өзүңүздөр кааласаңыздар, ооз-эки сурасаңыздар болот. Дагы бир суроо келип түштү. Кубанычбек Баймуратович мырзадан түштү. Урматтуу Эмилбек Саламатович, көйгөйлүү маселени көтөрүп жатасыз. Сиздин оюңуз боюнча азыркы мезгилде мамлекеттик башкаруусунда жакшы жетишкендиктер барбы? Анын сиздин оюңуз боюнча кайсы кемчиликтер бар? Ошол боюнча оюңузду бөлүшүп коесузбу биз менен? Үнүңүздү өчпөйүн. Негизи могу аткаруучулук тартипти бекемдөөгө багытталган, бийлик түзүмдөрүнүн оптимизацияга багытталган иштердин ниети, багыты туура. Бирок менин жеке оюмча ошолордун ишке ашуусунда мындай чала иштелген маселелер көп. Анткени көбүнчө эмоция же болбосо чукул пикирдин негизинде кабыл алынып, жана министрликтерди кошуп, кайра бөлүп, кайра башкача аралаштыруунун өзү бул баягы спонтанный кыймыл деп коет. Мындай терең ойдолбогон кыймылдын натыйжасы болуп атат да. Бирок бүгүнкү күндө жана бюджетти бышыктоо, бюджетти толтуруу аракети, мунун баары тең колдоого арзырлык иш. Мына азыр ошол эле сот түзүмдөрүнүн өз алдынчалыгын жогорулатабыз деп атат. Мындай айтылган максаттар боюнча колдоого татыктуу нерсе көп. Бирок тилекке каршы ошолордун аткарылышы, анан кийин көбүнчө ошону аткарсын деп койгон адамдардын жеке өзлөрүнө болгон, алардын кыймыл аракеттерине болгон суроо өтө эле көп чынындачы. Чоң рахмат. Урматтуу катышуучулар, дагы суроолоруңуздар болсо, убактыбыз бир аз калды. Дагы бир-эки суроону күтөбүз. Андан кийин жыйынтыктоочу бөлүмүнө өтөлү. Сурооңуздар болсо, сураңыздар. Расул Тилеев мырзадан суроо келип түштү. Саламатсызбы, Эмилбек Саламатович? Сиздин оюңуз боюнча сот системасы кантип оңдосо болот? Көйгөйлүү маселе. Мен бул канча жылдан бери айтылып келаткан ой. Менин оюмча бул сот системасын оңдоонун бирден бир жолу бул саясий эрк. Президент тарабынан болуш керек дагы, соттун ишине болгон кийлигишүүнү биринчи кезекте токтотуш керек. Соттордун, прокуратура органдарынан көз карандылыгын токтотуш керек. Соттордун
sot prosesindeki жүргүзүү, соттук өкүм чыгаруудагы өз алдынчалыгы, ошо өкүм чыгаргандыгы боюнча жеке корголуусун күчөтүү керек да. Соттор мындай караганда көз карандысыз болгон менен абдан эле көз каранды да. Каалагандай сотту каалаган убакта ошол эле прокурорлор камап койсо болот. Каалагандай сотту каалаган учурда жумуштан алып койсо болот. Бул механизмдер аябай эле көп ырчактар. Ошон үчүн соттордун өз алдынчалыгын жогорулатуу маселеси биринчиден сотторду туюк замкнутый системага айлантыш керек. Сот тандоо процесси соттордун сыртында эмес, ичинде жүрүш керек. Анан соттордун ичинде мен ушул маселеге абдан көп көңүл буруп айтып келем. Бул саморегулирующий сообщество деген бар. Өзүн өзү баягы жөнгө салып туручу коомдоштуктарда мына ошондой мамиле кылыш керек. Сот өздөрүн ичинен жөнгө салыш керек. Өздөрүн көзөмөлдөп, ошо соттук чечимдер талкуу болуш керек. Жана неправосудный деп коет, баягы мыйзамга жатпаган чечимдер талкууга түшүш керек. Мына ошолордун себептери аныкталган ушундай механизмдер соттун ичинде калыптаныш керек да. Бүгүнкү түзүмүндө соттордун абалы чындап эле оор. Өйдө тартсаң өгүз өлөт, ылдый тартсаң арабасын ат дегендей абалда. Мына ушундай шартта албетте ар бир сот өзүнүн ыйманына ана мыйзамга ылайык чечим чыгарат деп ишениш өтө эле кыйын да. Чоң рахмат. Урматтуу катышуучулар, акыркы суроо кимден келип түшөт? Эгерде сиздерде суроолор болсо бериңиздер. Жыйынтыктоочу бөлүккө кийин өтөлү. Эгер суроолоруңуздар болсо, озеки турунда сурасаңыздар болот же чатка жазсаңыздар. Дагы мындай акыркы суроо келип түштү. Нурбек Исланов мырзадан. Мамлекеттик башкаруу реформасы экономиканы өнүктүрүү максатында да жасалат болуш керек. Кыргызстанга экономикалык бум кылыш үчүн кандай кадамдар жасалыш керек деген суроо менен кайрылып жатат сиздерге. Эми экономикада бизде биринчи эң башкысы эле кандай экономикалык реформаны ойлоо баягы жүргүзөм дебегин эң биринчи жалпы эл эмне менен оокат кылып атат бүгүн. Эмне кылып жанын багып атат деген маселеде мына ошол маселелерге кедерги тийгизбей, тетирисинче ошол маселелерди колдо калыш керек. Бул биринчи эреже менин оюмча. Анан экинчи эң чоң көйгөй бул Кыргызстан үчүн чын айтканда азыр энергетика. Абдан оор маселе. Анткени азыр жанагы чоң завод эмес, кичине ишкана салыш үчүн дагы энергетика лимит жетишпейт. Энергия жок бизде. Дефицит чоң болуп баратат. Мына ошон үчүн экономиканы өнүктүрөлү десек, биринчи кезекте бул ГЭСтердин курулушу, ТЭЦ курулуу, ТЭЦтерди куруу же да башка жанагындай күн панелдерин коебу же жанагындай шамал менен иштечү генератор коебузбу, майда ГЭСтерди өнүктүрөбүз. Кандай айла болсо дагы бүгүн экономика өнүктүрүш үчүн биринчи кезекте энергетикалык өзүбүздүн жанагы базабызды өстүрүшүбүз керек. Болбосо чынын айтканда экономикалык кандай проект кылсаң дагы экономикалык өсүшкө шарт жок. Анткени электр энергиясы бүгүн жетпейт. Мына ушул биздин биринчи кезекте көйгөй. Ал эми калган маселелер бул муну мамлекет жасабайт. Бул коомдук демилге, ишкерлердин демилгеси, анан ошолорго түзүлгөн шарт. Ишкерликке түзүлгөн шарт аныктайт да. Ошолорду эч ким баспай, эч ким кыйнабай, барып текшерип, анан кийин жана үстүнө жонуна отуруп алып кайыштылып же болбосо ар кандай алымдарды алып отургандын токтото алсак, экономика өзүнөн өзү өнүгөт. Демилге, ишкерлик демилгени колдоо түзүмү болуш керек. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Аябай кызыктуу талкуу болду, кызыктуу лекция болду деп ойлойбуз. 20дан ашык суроо берилди, ошонун баарына кызыктуу жооп бердиңиздер. Эми жыйынтыктоочу бөлүккө өтөлү. Жыйынтыктоочу бөлүгүндө доктор Майер сиздерге жыйынтыктоочу сөз берип атам. Өзүңүздүн ой пикириңизди айтып кетсеңиздер. Рахмат Бермет. Урматтуу Каптагаев, урматтуу катышуучулар, сизге кызыктуу бир лекция үчүн, андан жооптор үчүн чоң рахмат. Сиз
bizge bir dokümandara çönüttünüz. Katışıcılar bu dokümandara da bir okusa da faydalıdır bolot. Aptan uzun bir dokümandara boldu. Birok kısıktı fikirlerde de var. Kuday buyursa sizde de çakında kayradan aktifti bir kısmatta da körübüz. Tecrübenizde de çoğun, bilginizde de çoğun. Oşunduktan sizge de iyilik de kalayım, densizlik de kalayım. Rahmat sizge. Çok rahmat Dr. Mayer. Бермет сураныш жанагы мен берген электрондуу версиясын ошо катышуучуларга таратып койсоң, анан баягы мурунку лекцияда дагы бир материал берсең керек эле. Принцип ошону деле кошо берип койсоң да, анткени бул байланыштуу эле материалда. Түшүнүктүү кылабыз. Чоң рахмат Эмилбек Саламатович, сиздерден кандайдыр бир жыйынтыктоочу сөз болсо, бир мүнөт. Эмилбек Саламатович, сизден жыйынтыктоочу сөз. Эми чынын айтканда мен айтат элем, могу башкаруу академиясынын астында мына Хан Зайдел фонду аркылуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу, ошол өз алдынча башкаруу түзүмүндөгү кадрларды даярдоо, окутуу боюнча абдан чоң иш мына канча жылдан бери жасалып келатат. Менин терең ишенимде ошол потенциал өзүнүн үзүрүн берет. Анткени мындан аркы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу түзүмдөрүн калыптандыруу, ошолорду туура жолдо өнүктүрүүдө баары бир кадрдык потенциал керек болчу. Мына ошол кадрдык потенциалдын өзөгү мен ойлойм да, анткени көптөгөн силердин окуп чыккандар бүгүнкү күндө ошо өз алдынча башкаруунун таламын талашып, ошолор жөнүндө көп күйарман болуп жүрүшөт. Мына ошолордун потенциалы менен менин оюмча ошо өз алдынча башкарууну туура жолго салууга мүмкүнчүлүк болот. Ошон үчүн фондко, Майер мырзага терең ыраазычылык. Чоң рахмат. Урматтуу катышуучулар, лекциябыз башында айтып кеткендей, сиздерге электрондук даректериңиздерге сурамжылааны жөнөтөбүз. Жана ошончо Эмилбек Саламатович мырзанын уруксаты менен ушул бүгүнкү өтүлө турган тема документтерин сиздерге жөнөтөбүз электрондук адрестер аркылуу. Жана сурамжылообузга жоопторуңуздарды берип, бизге жиберип койсоңуздар, ошолор келечекте өткөзө турган иш-чараларыбызга жакшыртуу максатында бизге керек болот деп биз сизден суранат элек. Анан ошол лекциябыздын аягында баардык катышуучуларга чоң рахмат билдиребиз. Убакытта катышып бергениңиз, кызыктуу суроолоруңуздарды берип, ой пикирлериңиздер менен чогуу алмашып, жана дагы бир акыркы сураныч, видеоңуздарды күйүзүп койсоңуздар, чогуу бир сүрөткө түшүп коелу. Баарыңыздардан суранат элек, видеоңузду күйүзүп койсоңуздар. Он секунд. Чоң рахмат. Мына ушул менен бүгүнкү лекциябыз аягына согуна чыкты. Баарыңыздарга ыраазыбыз. Жакшы бүгүн эртең дем алыш күндөрү, жакшы дем алыш күндөрдү өткөзүңүздөр. Ден соолук каалайбыз. Жана кийинки биздин иш-чараларыбызга чейин баарыңыз аман эсен болуңуздар. Чоң рахмат, жакшы калыңыздар.